Бардык билдирүүлөрдүн скриншотторун алыңыз жана коркутуулар, шантаж камтылган чалууларды жаздырып алыңыз. Нотариустан алынган скриншотторду тастыктап алганыңыз оң. Себеби билдирүүлөрдү жазган адам аларды өчүрүп коюшу мүмкүн. Материалдар менен бирге укук коргоо органдарына арыз менен кайрылышыңыз керек. Арызда иштин бардык жагдайлары тууралуу жана шантаж жөнүндө маалыматтар камтылышы керек. Укук коргоо органдары сиздин арызыңызды кылмыштар жана жоруктардын бирдиктүү реестрине каттоодон өткөрүп, ал боюнча тиешелүү текшерүүлөрдү өткөрүүгө милдеттүү. Эгерде социалдык тармактарда сизге коркутуулар келип түшкөн болсо жана шантажисттин ким экендигин билбесеңиз, анда укук коргоо органдарында катталган арыздын негизинде социалдык тармактын администрациясына суроо талап жөнөтсөңүз болот. Айрым социалдык тармактар колдонуучу тууралуу кошумча маалыматтарды бериши мүмкүн. Бул укук коргоо органдары тарабынан аны тезирээк аныктоого жардам берет. Интимдүү сүрөттөр менен шантаж кылуу же коркутуу бул кылмыш экендигин эсиңизден чыгарбаңыз. Упузалап шантаж кылуу же адамдын интимдик сүрөттөрүн жарыялоо менен коркутуу Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 203-беренеси упузалоо беренеси менен айыпталат. Мындай учурда 3 жылга чейинки мөөнөткө түзөтүү жумуштарына 140 000 сомдон 260 000 сомго чейинки айыппул салууга жана жагдайдын ордугуна байланыштуу 2 жылдан 7 жыл 6 айга чейинки мөөнөткө эркинен ажыратылышы мүмкүн. Интимдик фото сүрөттөрдү социалдык тармактарга жарыялоого 186-берене жеке жашоонун кол тийбестигин бузуу жана 189-берене жеке каттын сырдуулугун бузуу боюнча кылмыш козголушу мүмкүн. Эгерде кеп жашы жете электерди коркутуу жолу менен ачык айкын сүрөттөрдү, видеолорду тартууга мажбурлоо жөнүндө болуп жатса, анда 168-берене атайлап жашы жете электерди порно бизнеске тартуу беренеси менен айыпталат. Өспүрүмдөрдү мындай окуядан оолак кармаш үчүн ата-энелер балдары менен бекем мамиле куруусу керек. Интимдик сүрөттөр менен бөлүшүү жана анын кесепеттери жөнүндө балдарыңыз менен талкуулаңыз. Аккаунтту бузуп кирүү же алардын мурунку сүйгөнүнүн өч алуусу сыяктуу алардын интимдик сүрөттөрү пайдаланылуучу жагдайларды ачык сүйлөшүңүз. Эгерде жашы жете элек бала мындай учурга кабылган болсо, анда ал ишенген, ага жардам бере алуучу улуу кишилер менен бөлүшкөнү туура. Ошондой эле балдар үчүн оор турмуштук кырдаалда жардам берген балдар үчүн ишеним телефону 111 атайын кызматына кайрылсаңыз болот. Алар психологиялык жардам көрсөтүшүп, маалыматтарды тийиштүү органдарга жөнөтө алышат. Эгер ушундай жагдайга туш болуп калсаңыз, эсиңизде болсун, сиз уялчу эч нерсе жок. Анткени интимдик нерсе бул кол тийгиз. Бул сиз эмес, коркутуп үркүткөндөр уялышы керек дегенди билдирет. Анын үстүнө бул кылмыш.